жарыялайбыз. Баарыңыздарды бүгүнкү мамлекеттик тил майрамы менен чын дилинен куттуктап коюнга уруксат этиңиздер. Ey kurup, emek canının kanlar, el bezir akka konup kurutkan var. Çürüğüne tap yerken çıkar kaçıntı kırar, çığında canlandığın öler. Murruanın murruday, iki gözün çukuru, kasıp koyman obruday, kirpilinin çıkalı, mekenlerin şoroday. Koş, tübörükü gayrı koş, koş. Cil boynum, cilge, cil boynum, cilge, Аңдайласа келгенде батыр бартың емес пе? Аңдайласа келгенде кечеген бартың емес пе? Сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Андыктан жалпы кыргыз жұртчулугун улуттун баа жеткизбайлыгы, руханий куралы болгон мамлекеттик тил майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Мындан туп-туура 32 жыл мурда, тактап айтканда 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнин Жогорку Совети Кыргыз ССРнин мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Мына ошол күндөн бери 23 сентябрь кыргыз тили майрамы катары белгиленип келет. Бул күнү билим берүү мекемелеринде жалпы мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар өткөрүлүп, сынактар уюштурулуп, ошондой эле мамлекеттик тилдин өнүгүшү, мамлекеттик тилдин окутулушу боюнча талкуулар болуп келет. Азыркы мезгилде кыргыз коомчулугунда кыргыз тилин эки түрдүү багытта окутуу зарылчылыгы турат да. Биринчиси кыргыз тилин кыргыз калкынын эне тили катары окутуу керек болгон болсо, экинчиси кыргыз тилин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили катары окутуу зарылчылыгы. Мамлекеттик тил дегенден кийин бул ошол тилди кызмат даражасында, бийлик даражасында, эл аралык мамилелер даражасында окутуп үйрөтүү зарыл. Бул тармак боюнча биздин кыргыз тили жана орус тили кафедрасындагы окутуучулар үзүрлүү эмгектенип келүүдө. Мына бүгүнкү мамлекеттик тилдин 32 жылдыгына карата биздин кафедра жумалык өткөрдү. Мына ошол жумалыкта дил баяндар конкурсун өткөрүштү, сүрөттөр конкурсун, дуал гезиттер конкурсун өткөрүп, бүгүнкү жыйынтыктоочу окуу жайыбыздагы өткөрүлүп жаткан кечеде мына ошол жыйынтыгы чыгарылып, студенттерге Ош технологиялык университетинин ардак грамоталары берилди. Бүгүнкү майрам өтө шаңдуу, жакшы маанайда өттү. Баарын кыргыз эли университетинин студенттеринин баарын кыргыз тил майрамы менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Негизинен бул иш-чарага биз БИЧ катары катыштык.
иш-чара жогорку деңгээлде өттү. Менин оюмча себеп дегенде бул жерде акайынек айтышуу, макал акап, манас айтуу болду. Арасында ошол Корея бийи дагы, кыргыз бийи дагы баардыгы кошулуп айтылды. Баардыгына жакты деген ойдомун. Бүгүн 23 сентябрь кыргыз тил майрамы менен мен баардык эле кыргыз журтун, университеттеги досторумду, университет жетекчилеринин баардыгын кыргыз тил майрамы менен чын жүрөктөн куттуктамакчымын. Баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат.